Алмаз Акунжанович, биз Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүш үчүн эң биринчи кезекте агрардык мамлекет болгондон кийин жанагы бардык айыл чарба жагына көңүлдү катуураак бурушубуз керек. Айрыкча айыл чарба продуктларын өндүрүүчүлөргө. Булар менен катар акыркы 2 жыл 3 жылдын ичинде Кыргызстан өзүнүн жакшынакай суусунда багылган балыктары менен даңазалана баштады эле да, форель багып балдар. Ушул жерде чоң бир монополия десем болобу, же бир мафия жатабы, жанагы жүздөгөн балык өндүрүүчүлөрүбүздүн балыктарын Роспотребнадзор уруксат бербестен болгону бир 2 фирмага эле берип атыптыр. Мурда балыктын ушул балык өндүрүүчүлөрдүн кайрылуусу бар менде. Мурда акчасын предоплата төлөсө, азыр даже себестоимостунда насыяга өткөрө албай атышат да балыкты өндүргөн. Ошол эле бизде өндүрүлүп аткан балык, мына Токмоктун жанында дагы көп биздин сууларыбызда өндүрүлүп аткан балыкты казактар контрабанда жолу менен алып кирип, үстүнө 50 сомдон отуруп, Россияга Казакстандын балыгы деп сатып атат. Биз өзүбүздүн балык багуучуларыбызга дагы заштага тура албай калдык да. То есть Роспотребнадзор болгону 2 эле фирмага уруксат бериптир. Бул жерде бир чоң жанагы кызыкчылыктар жатат да. Балыктын өзүнүн себестоимосу 280-300 сомго барат экен, ошого гана жанакындай сатканга мажбур болушуп, балыктары чоңоюп, банкрот болуп атыптыр, ачыгын айткандачы. Ушундай эле маселе Кыргызстанда шифр маселеси. Кант ТСШП деген шифрный завод шифрды монополия кылып алыптыр. Элементарный гостройдон письмо жөнөтүп, таможнядан баягы ТНВ деген код болот го, мына таможняда иштеген балдар да түшүнөт. Шифрдин коду жок экен. Сырттан импорт кылып алып келебиз десе, Өзбекстанда бир шифр 270 сом турат, бизде шифр азыр наркы 420 сом. Бул 2 эсе кымбат. Карапайым калктын да кичине чөнтөгүн карайлы да. Почему бул жерде антимонополия иштеш керек? Тийиштүү органдар почему бул жанагы монополияга жол берип, потому что могул шифр 420 сомдон кымбат шифрдин кереги жок элге. Андан көрө содагерлер алып келсин да, 270 сомдон болуп атса Өзбекстанда. Бизде ошол бир жеке бирөөлөрдүн кызыкчылыгы болуп, кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө миллиондогон долларлар түшүп атат. Ушулардын эсебинечи. Мен айтып коеюн, могул кант ТСШПсы жалгыз монополия кылып алыптыр. Ушуну бир президенттин алдында бир көзөмөл салып койсоңуз.